Коронавирус тарс кирген учурда баардык жакты жапканда маска керек болду. Маска жок. Анан ошол учурда губернаторлор менен сүйлөшүп, акимдер менен сүйлөшүп, биз үчүн жолду ачкыла, биздин жумушчулар үчүн жолду ачкыла, биз маска тигебиз деп биз жумушка чыктык. Массовый түрдө маскаларды тигип баштадык. Канча маска тиктиңиз ошол учурда? Биз аябай көп тиктик, мен эсимде эмес, биз көп региондордун баардыгына маска жөнөттүк. Бул баары кайрымдуулук болду. Кайрымдуулук болду. Андан кийин сырттан Россиядан заказ келип баштады жанагы кийимдер үчүн. Коронавирус учурунда келе турган. Аларда тиктик, бизге келсе тигип аттык. Эмне болсо колдон жылып кетип атат. Ошол учур аябай коркунучтуу, элдин жүзүндө паника, эл өлүп атат, ушундай учур эле го. Эгерде ушундай өзүбүздүн өндүрүш болбогондо, биз кимдин колун кармакпыз? Кытай эшигин жаап койду, башкалар эшигин жаап койду. Эч кабар албай калдык. Мына ошондо көрсө, өзүбүздүн өндүрүштөр, өзүбүздүн кийимдер, өзүбүздүн буюмдар бизге пайда келтирип баштады. Ошон үчүн мен айткым келет көрөрмандарга дагычы, бул Кыргызстандыкы экен деп мурдуңарды тырыштырбай, бул нерсени колдоо иретинде алышыңар керек. Милдеттүү болуш керек биз үчүн бул нерсе. Бул сыймык болуш керек. Кыргызстандын желегине кандай сыймыктанабыз, бул кийимге да ушундай сыймыктанышыбыз керек.